Саламатсыздарбы? 11 каналында 24 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмеркинбек кызы тааныштырам. Алгач маанилүү жаңылыктардан айта кетейин. Баткен облусунда нөшөрлөп жааган жаандан улам пайда болгон суу ташкыны Исфана жана Сүлүктүнү бириктирип турган көпүрөнү талкалап, ондогон үйлөрдү суу каптап калган. Эң негизгиси, адам өмүрүнө зыян тийген жок. Эскерте кетели, буга чейин каттуу жааган жаандан кийин Жалал Абад облусундагы Базар-Коргон районундагы Ооган Тала айылында сел жүргөн болчу. Бул жаандуу күндөр али токтобойт сыяктуу, себеби синоптиктер жаан-чачын Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча да 1-июнга чейин созулат деп айтышууда. Андага кененирээк токтолсок. Кытайдагы туугандар жашаган шаарларда күн ачылат. Мисалы, Ак Суу шаарында плюс 28 градуска жылыса, Үрүмчү шаарында буга салыштырмалуу 2 градуска төмөн болмокчу. Казакстандын Борбор калаасы Астанада күмбүркөө болуп, жаан кечинде жаай баштайт. Ал эми Алматада бүгүн жааган жаан эртең токтоп, күн чайыттай ачылат. Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө жаан дагы эле токтой элек. Бул жаан эртең да жаайт. Ташкентте жана Нукуста асман ачык. Абанын температурасы Ташкент шаарында плюс 34 градуска көтөрүлсө, Нукуста плюс 32 градусту түзөт. Түркменстанда күн ачык бойдон сакталууда. Абанын температурасы Дашогус өрөөнүндө бүгүнкү күнгө караганда эртең 2 градуска төмөн болмокчу. Ашхабад шаарында күн жылып туруп, түнкүсүн жаан жаашы ыктымал. Тажикстандын кээ бир аймактарынан жаан дагы эле таркай элек. Мисалы, Душанбе шаарында жана Хорок өрөөнүндө жаан эртең да жаайт. Ал эми Ходжент шаарында бүгүн жааган жаан эртең токтоп, термометр көрсөткүчү жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Кыргызстанда 25-26 майда кээ бир райондордо жаан жаап, күн күңкүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоол аймактарда жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Сиздер Кыргызстан жана ага кошуна өлкөлөрдөгү аба ырайы менен тааныштыңыздар. Көрүшкөнчө сак болуңуздар.